insandardын эң көп тозокко кирүүсүнө себеп боло турган амал бул тил. Урматтуу мусулман бир туугандар, мусулман болуп калыш бул оңой эле. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп келмени айтып, намаз окуп, закат берип, динде ошол мусулман болуп калып. Бирок тозокко кирүү андан да тез. Мусулман болуп, мусулманчылыкта амал кылып калуу бул өтө кыйын нерсе. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Муаз радиаллаху анху менен болгон өзүнүн окуясында Муаз ибн Жабал радиаллаху анху күндөн бир күндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен бир сапарга чыгат. Ошол жерде Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламга Муаз ибн Жабал суроо берет. Я набийаллах, ва инна ла муахизуна бима натакаллам бихи. Бүгүнкү күнү биз ар бир сүйлөп аткан сөздөрүбүз үчүн да эртең кыяматта суроо жоопко тартылабызбы дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага карап туруп, "Сакилатка уммук я Муаз" дейт. Бул сөздү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир таң калыштуу менен жооп берет. Сакилатка уммук дегени энең сенден айрылсын. Эненин эң чоң жоготушу бул дүйнөдө баласы болот. Ошончо бир кайгылуу сөз менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сен энеңден айрылып калгыр, же болбосо энең сенден айрылып калсын деген мааниде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Ва хал якуббун наса фин-нари ала вужухихим илла хасаида алсинатихим". Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Инсандар тозокко ошол тилдеринин сүйлөгөн, эккен жерге ошол бул дүйнөнүн мазраатыл ахира дедик го. Ошол инсандар бул дүйнөдө сүйлөгөн сөзүнүн жыйынтыгыны, ошон эгин тегинини кыямат күнү келип алганда, ошол эң көп тозокко түшө турган адамдар бул тил себептен болуп түшөт дейт. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, башка бир риваятта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадиси "Аксар ма ядхулун наса ан-нара", эң көп тозокко кире турган пенделер, эң көп тозокко кире турган адамдар кимдер десе, тил ээлери дейт. Ошо тил менен тилини контроль кылбаган жана өзүнүн ошо авратыны дейли. Башка бир риваятта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "Ман ядман ли ма байна лихяйхи ва риджлай", эки эрдин ортосу менен эки бутунун ортосун ким мага сөз берсе, ким гарантия берсе, мен ошону бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн ошол адал жолго иштетем деп туруп сөз берсе, мен ага бейишти вада берем дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бейишти гарантия берем дейт. Болгону инсан сөз бериш керек. Мен ошол эки эрдин ортосу тилимди жана эки бутунун ортосун инсан авратыны мен болгону ошо ыраазычылык жакшы жолго гана иштетем, кандай болгон күндө деп туруп сөз бере турган болсо, бейишке сөз берем деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Бүгүнкү күнү урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу жамаат, тил маселеси инсандар көпчүлүгү бүгүн ибадат кылат, бүгүн кээ бирөөсү хижрат кылат, бүгүн жихад кылат, бүгүн барып алып бир аз ибадат кылып, амал кылып, жихад кылгандыгы үчүн ошол жерде отуруп алып инсандар тилиге көңүл бурбай сүйлөп аткандыгы. Алла субханаху таала Куранда "Ва заккир фа инна зикра танфаул муъминин" дегени ошол эскерткин эскертүү момундарга пайда алып келет дегенинен эскертип биз айтабыз, урматтуу жамаат, урматтуу мусулман бир туугандар, "Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха". Алла субханаху таала берген неаматтарды эгерде биз азыр эсептеп чыга турган болсок, Алла субханаху таала берген неаматтардын түйүнө эч ким жетпейт. Эч качан ал эсептелип бүтпөй турган Алла субханаху таала берген неаматтары бар. Ошол эң чоң неаматтардын бири Алла субханаху таала инсандарга берген бул Аллахты зикр кыла турган жана ошондой эле Аллахтын каргышына кала турган тил болуп эсептелет. Бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Я ма'шара ман амана билисани". Тили менен Аллахка иман келтиргендер. "Валам ядхулил иману қалба". Иман жүрөккө кире элек. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деген тили менен исламды кабыл кылган. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп туруп исламды кабыл кылганда, бирок жүрөгүнө иман кире элек. Ла тагтабул муслимин. Мусулмандарды гыйбат кылбагыла. Биз болду, мусулман болуп кеттик, биз мухажир болдук, биз мужахид болуп кеттик деп туруп, башка бир мусулмандардын аркасынан отуруп гыйбат кылып алардын көшүн жебегиле дейт. "Вала таттаби'у ауратихим". Мусулмандардын аркасынан мусулмандардын айбыны изилдеп чукулабагыла. "Фа иннаху ман таби'a ауратихим". Ким бир мусулмандын айбыны ачышка аракет кылып, бир мусулмандын аркасынан, бирөөлөрдүн аркасынан бир нерсени чукулап аракет кыла турган болсо, Алла субханаху таала алардын авратын аркасынан чукулашты баштайт. Алла субханаху таала алардын шермендесин чыгарышты баштайт дейт. Кайсы бир инсандын аркасынан Алла субханаху таала эгер шермендесин чыгарам десе, аны тосконго эч ким жок, эч ким тоса албайт. Аны Алла субханаху таала шермендесин чыгарат. Башка бир риваят пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ал-муслиму ман салима ал-муслимуна мин лисанихи ва ядихи". Мусулман ким десе, анын колунан жана анын тилиден башка мусулмандар зыян көрбөгөн адам. Эгерде мусулман адам намаз окуйт, закат берет, хижрат кылат, жихад кылат, башка бир иштерди кылат да, эгерде ошол мусулман адам тилини контроль кылбай турган болсо, тили менен башкаларды сөгө турган болсо, башкаларды кемсите турган болсо, башкалар мындай экен, тигил тигиндей экен, бунусу мындай экен, биз эң жакшы,
Биз эң авторитет, бизден башкасы баары адашкан, булар андай, булар мындай, тигиндей деп туруп тилини контроль кылбай турган болсо, мусулмандардын аураты да, мусулмандардын ар намысы жөнүндө анын кылган амалдары акырын жоюлуп кете берет. Ошол кыямат күнү келип туруп, ошол тили менен кылган амалдары үчүн физически бүгүн кылып аткан ибадаттарыны, намазыны, закатыны, хижратыны, жихатыны, рибатыны ошол адамдарга бериш ыктымалы чоң. Ошондуктан инсандар тилдерин контроль кылыш керек дейт. Тилдерин контроль кылып, Алла субханаху ва таала разычылыгыга жана ошол диндин пайдасы үчүн сүйлөй турган сөздөрдөн кылыш керек. Бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям иннал абда ла ятакаллам бил калима мин ридванилlah. Бир инсан өзү билбеген абалда ла юлқи лаха балан деген. Инсан өзү көңүл бурбаган, өзү билбеген абалда бир сөз сүйлөйт. Ал сөзү Алла субханаху ва таала разычылыгында болот. Аллах разы боло турган бир сөздү сүйлөйт да, ага өзү көңүл бурбайт. Ярфаухуллаху биха даражат. Алла субханаху ва таала ошол сөзү үчүн ал инсанды даражаларын өтө бийик кылып көтөрөт. Ошондой эле Алла пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол хадистин уларысында ва иннал абда ла ятакаллам би калима. Инсан ошондой бир сөз сүйлөйт, өзүнөн бир сөз чыгат. Ал сөзгө инсан өзү көңүл бурбайт. Ошол аштын үстүндө отуруп сүйлөп атып, кызыгып инсандардын сөзүгө кошулуп, о, ошондой экен, тигиндей экен, мындай экен, алар вообще болуп кеткен, булар мындай болуп кеткен деп бир сөз сүйлөйт. Мин сахатилlah. Ал сөздө Аллахтын газабы, Аллахтын жана лаанаты бар эле. Аллахты разы кылбай турган, Аллахтын сахатын, Аллахтын ачууну келтире турган бир сөз сүйлөйт. Ла юлқи лаха балан деп ошондой сөзгө ал көңүл бурган эмес эле ошол жерде. Ошол топтон үстө отурганда, ошол жерде сүйлөп атканда сөзгө көңүл бурган эмес. Яхви биха фи жаханнам дегени ал ошондой тозокко кирип кетет. Алла субханаху ва таала ошол сөзү үчүн тозокто аны ошол бир сөз себеп болуп туруп инсан тозокко кирип кетет дейт. Албетте Алла субханаху ва тааланын аяттары, хадистер ким үчүн пайдасы бар десе, албетте биринчи очурет кимдин жүрөгү таза болгон болсо, кибирден, менменликтен, ким өзүнү башкалардан өдө көрбөгөн, кимдин жүрөгүдө кибир боло турган болсо, кимдин жүрөгүдө нифак боло турган болсо, бул аят, хадистер эч качан аларга жардам пайда бербейт. Ал инсандар жүрөктөрүнү тазалаштары керек. Жүрөктү кибирден, дүйнө парастыктан жана өзүнү башкалардан өдө көрүштүктөн, башкаларды өзүнөн пас көрүштүктөн инсан жүрөгүн тазалаш керек. Биз ар бир сүйлөп аткан сөзүбүз үчүн Аллахтын алдында сөзсүз түрдө жооп беребиз. Суроо жооп бар. Алла субханаху ва Куранда ма ялфизу мин каулин илля ладайхи рақибун атид. Ар бир чыккан адамдын оозунан чыккан сөздөргө аны жазуучу, аны көзөмөлдөөчү рақибун атид бар. Башка бир аятта Алла субханаху ва таала иннас сам'a вал басара вал фуада куллу улаика кана анху мас'ула. Субханал халик дейсиз. Кулак, инсандын уккандыктары. Биз бүгүн бир мажлисте отурабыз, ал мажлисте бирөөлөр сүйлөйт, биз угабыз. Уккандыгыбыз үчүн да эртең суроо жооп беребиз. Вал басара, биз ошол жерде көрдүк. Вал фуада, сүйлөгөн сөздөрүбүз бардыгы Алла субханаху ва тааланын алдында өзгөчө туруп, ар бири Аллахтын алдында суроо жоопко тартылат. Сен эмнеге ошол сөздү уктуң? Эмнеге ошол сөздү айттың? Эмнеге аны көрдүң деген. Биз уккандыгыбыз үчүн, көргөндүгүбүз үчүн, сүйлөгөндүгүбүз үчүн Алла субханаху ва тааланын алдында эртең суроо жоопко турабыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, хутуратул лисан, инсан эң чоң бүгүнкү күнү эң чоң биздин душманыбыз бул биздин тилибиз. Инсандын тили же Аллахтын ыраазычылыгына жетилип барат, инсандын тили же болбосо Аллахтын лаанатыга, Аллахтын газап каргышыга жетилип барат дейт. Ошондуктан ар бир сүйлөп аткан сөзүбүз үчүн биз көңүл бурушубуз керек. Балки пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана Алла субханаху ва таала Куранда ошол аяттарда же хадистерде карай турган болсок, момундардын сыфатын карай турган болсок, Алла субханаху ва таала момундарды кандай сыфаттаган? Момундардын сыфатта келгендиги субханаллах, Аллахтын чыныгы кулдарынын сыфаттарында келгендиги, бул Алла субханаху ва таала Куранда кад афлахал муъминун, ошол муъминун сүрөсүндө келгенде, андан кийин не деп атат? Валлазина ла яшхадуна зур ва иза марру бил лагви марру кирама. Ал момундарды Алла субханаху ва таала ушундай сыфаттаган, ла яшхадуна зур, жалган нерсеге күбө болушпайт. Бүгүн бир жерде мажлисте отуруп калабыз. Мажлисте бир чоңураак адам, тилим бар же болбосо бир аз акчасы бар адам, эгер сөздү баштай турган болсо, мен палачым мындай экен, тигинчи тигиндей экен, бунусуну мындай кылдык, бунусу андай экен деп баштай турган болсо, ошонун оозуну карап башкалар, ооба ушундай экен, тигиндей экен, биз мындай көрдүк, андай экен деп туруп, ошонун аркасынан кетет. Муамындарды Аллах мындай сыпаттаган эмес. Муамындар валлазина ла яшхадуна зур, жалган күбө келип туруп бир жалган нерсеге күбө боло турган болсо, алар ошо жалгандын үстүнө күбө болушпайт. Кандай силер далилсиз бүгүн бир адамды тозоктук кыласыңар деп, далилсиз бир адамды мусулман кыласыңар, далилсиз бир адамды капыр кыласыңар. Кандай далилиңер бар? Бул сөздөр Аллахтын алдында өтө чоң сөздөр. Инсан сөзүнө сүйлөп аткан сөзүнө көңүл буруш керек. Каяктан бул сөздөрдү алып сүйлөп атат? Эмне болуп атат деп туруп, инсан
сөздөргө көңүл буруш керек. Ошондой эле Алла субхана ва тааля муъминдарды сыфаттаган сыфаттардан иннамал муъминун иза зукираллах важилат кулубухум. Муъминдарды Аллах ушундай сыфаттаган, эгерде аларга Аллахты зикир кылып, Аллахты айта турган болсоң, алардын жүрөктөрү жумшарып, жүрөктөргө иман кирип баштайт. Алар сезет, биз ката кылдык деп туруп. Ва иза тулият алейхим аятуху. Эгерде аларга Кур'ан окула турган болсо, аларга Кур'ан окуп берсең, кегиле Кур'ан маҗлистерге кел десең, задатхум имана, имандары көтөрүлүп, алар Роббисиге таваккул кыла турган алар инсандар дейт. Бүгүнкү биз маҗлисте биздин мужахидтерибизди, биздин ошол сөз менен, тил менен герой болгон мужахидтерибизди сабак маҗлистерге чакыра албайбыз. Келгиле бир сабак кылалы, дин үйрөнөлү, Кур'ан үйрөнөлү, кегиле бир өзүбүздүн динибизди карап чыгалы десе, убактысы жок, келбейт. Бирок ошол тил геройлоруну кегиле аш бар экен, бассейн бар экен, бул жакка баралы, тияка баралы десе, оюнга лаху гыйбат, бирөөдүн аркасынан гыйбат кылыш, домат кылыш, тухмат кылыш жана башка кылышка эң көп убактысы бар адамдар бүгүн ошолор болуп калды.